Саламатсыңарбы, урматтуу калайык калкым. Саналуу сааттардан кийин бардыгыбыздын көңүлүбүздө ыйык сакталган аруу тилектерибизди, үмүттөрүбүздү арттырган жаңы 2021 жыл кирип келет. Жаңы жылда ар бир адамдын жан дүйнөсү ыйык сезимдерге толуп, жаңыланууга, жакшырууга, өсүп өнүгүүгө умтулат. Мен учурдан пайдаланып, элибиздин коопсуздугун сактап, тынчтыгын коргоп, мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактап келе жаткан, өз өмүрүн мекенге кызмат кылуу менен арнап келген, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жалпы өздүк курамын, өзүнүн өрнөктүү эмгеги менен кызматкерлерибизге жол көрсөтүп турган ардактуу ардагерлерибизди, кызмат учурунда курман болгон кызматкерлерибиздин үй бүлөлөрүн жана жалпы кыргыз журтумду жаңы 2021 жылы менен куттуктаймын. Өткөн жыл татаал жылдардан болду. Элибиз коронавирус илдетине чалдыгып, анын кесепеттери өлкөбүздүн экономикасына, социалдык абалына терс таасирин тийгизди. Бирок биз ушул шарттарда кыйынчылыктарга бекем туруштук берип, өзүбүздүн биримдигибиз менен жана арышкерлигибиз менен алдыда турган сыноолорду жеңип келүүдөбүз. 2021 жыл элибизге тынчтык, береке алып келген бакубат жыл болсун. Мекенибиз өнүгүп, ар бир үй бүлөнүн маанайы жарык, ден соолугу бекем болсун.